Бул Аманбай асыл тукум чарбасы. Мында асыл тукумду жылкылар жана кыргыз алатоо меренос койлору багылат. Чарба Айбек Аманбаевке таандык. Каарманыбыз чарбасын союз мезгили урагандан тартып түптөп келет. Негизги максаты асыл тукумду мал жандыктарын көбөйтүп, аны сактап калуу. Бу койлор алатоо кыргыз мереностук койлор 91-жылы алганбыз. Ошодон бери багып атабыз койлорду. Булар кочкорлор, асыл тукум кочкорлор. Будан 200 баш маткасы бар. Эми аспнени башталат, искусственный кылып качырабыз кол менен. Анан өзүнүн чечектери бар, козулары бар, баары общий 500 баш бар. Илгери ушу кой менен бакканбыз да, илгертен мурун карабай деген жок болчу сайыздын убагында. Ошодон калган тукум, анан асыл тукум кылып чарба кылып ачканбыз, ошо боюнча келе жатырк. Кочкорлорду ар жактан алып келебиз. Жонту лучшихинен алабыз. Ошо жыл сайын тукумун жаңыртабыз да. Жүнүн алып кетишет. Мурундары кытайлар алчу. 3-4 жыл мурун. Эми 3 жылдан бери алтын жүн деген өстүн ассоциациябыз бар. Былтыр Чехословакияга алып кетти. Быйыл турат 1 тоннадан алып кетишти ар ким. Төшөк кылабыз, кийиз кылабыз деп. Калган 1 тоннасы турат бу жерде. Анан эми алабыз деп атат 200 сомдон. Чарбакер Айбек Аманбаев малга тойту өзү камдайт. Ал үчүн 69 гектар жерге кылкандуу дан эгиндерин, ошондой эле көп жылдык чөптөрдү эгет. Ири чарбалардын катарына кирген Аманбай асыл тукум чарбасына арестин долбоору аркылуу жаңы техникалар менен камсыздалган. Жүн боюнча долбоор жазылган. Ошол одобрение болуп 20% өздүк салым, 80% өкмөттүн өзүнүн салымы. Грант болуп келди да. Будан башка да техникалар бар. Аз селка далада себип жүрөт элдикин. Анан нерде дагы экөө турат, онеки. Бунусу менен жанагы фильтраны чачат, наркысы менен суюктугун чачат. Долбоордун негизинде бир 8 келет. Техниканын нелери да, шаймандары да булар эми. Пресс подборщик бар, селка бар, оногу бар, наркысы бар да келе тургандар, оны буудай тазалагыч. Наркы эми берги склад салынат, долбоордун негизинде чоң склад салынат жерге. Ошон үчүн орнотуп турабыз. Ошо кызмат кылабыз да элге да, өзүбүзгө да бар. Айбек Аманбаев учурда күздүк буудай себип алдында. Ал үчүн Орусиянын Александрович деп аталган буудай үрөнүн алган. Аны 50 гектар жерге себерин билдирет. Токол буудай эмне ондай 1 тонна кап менен келген да. Анан биз өсүккө баяктап талага апарганга, муну капка бошотуп салып койдук. Бунун азыр 20 гектар себилип калды, чыгып калды. Каарманыбыз жүн багытындагы меренос койлордун санын көбөйтүүнү колго алган. Учурдагы 500 коюнан жылына 4-5 тоннага чейин жүн алып, Алтын жүн ассоциациясына эки тараптуу келишимдин негизинде өткөрүп турат. Мал чарбасын иштетүү менен 50-гө жакын адамды жумуш орду менен камсыздаган. Чолпон Сабитова, Мелселе Бесов, Эркинай Жумабекова, Атайын Таңкы Талас программасы үчүн. Аманбаев айылы өкмөтү